Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрмандары. Ысык көлдөгү эл аралык мелдеш аяктап, Ош жергесиндеги мелдеш эртең башталат. Көкбөрүдөн таза элексиздерби, урматтуу көрманым? Пикир калтырыңыздар. Эгер таза элек болсоңуздар, акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта Ошто боло турган президенттин кубогу тууралуу айтып беребиз. Чучугулак кандай ташталды? Достук ким менен ойнойт? Дагы кимдер катышат? Алдыда баарын төкпөй чачпай баяндап беребиз. Ошондой эле Сарыөзөндүн капитаны Сейитбек Анарбек уулу оюн убактысынын кыскарганына кандай көз карашта? Бул суроолорго жоопту бул видеодон таба аласыздар. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма күйбүз толугу менен кошул. Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна арналган мелдеш Ош облусунун Төлөйкөн ат майданында өтмөкчү. Оюндар 25 августтан баштап 31 августка чейин өтөт. Оюндардын өтүү форматы жогорку лига, 1 лига, 2 лига 40 жаш. Федерациядан билдиришкенде жогорку лигада трансфер жабык. Ал эми 1 лига, 2 лига жана 50 жаш каргымактарга гана алмаштырууга трансфер ачык. Чучугулак бүгүн саат 7-де болуш керек болчу. Бирок жыйын өзү 8-де башталып, анын жүрүшүндө командалар Ошко толук келе электиги билинди. Натыйжада кээ бир командалар келет келбээри белгисиз болуп жаткандыгына байланыштуу. Бүгүн кечке чейин алардын жообун күтүп, Чучугулак эртең ташталыш керек деген чечим чыкты. Мына ошентип 2 турнир катар келип калгандыгына байланыштуу. Ушундай чоң маселе чыгып жатат. Эми Чучугулак кандай болот? Эртең көрөбүз. Ал эми сиздер ой пикир жазыңыздар. Эң мыкты улакчы Сейитбек Анарбек уулу оюн убактысынын кыскарганы жана тайгазан тууралуу өз ою менен бөлүштү. Негизи мурун 20 мүнөткө даярданчыбыз да. Анан кийин өзгөрүп киргизип 15 мүнөт кылды. Бирок азыр эми командалардан деле баарынан эле көрүнүп билинип эле турат. 5 мүнөттүн айырмасы бар экен да, аябай элечи. Ортодогучу. Ошондо бизде деген 15 мүнөт кыскарып атпайбы? 15 мүнөт кыскарган аттар травма азыраак болуп атат го деп ойлоп атам да. Мурун 20 мүнөт болгондо до конца баягы минилеп аткан аттарды до конца сала берип отуруп салчыбыз да 20 мүнөтчү. Азыр 15 мүнөт болуп аттар ушу травмадан көп чарчабай, бут-суту кетпей, кичине жакшы болуп атат деп ойлоп атам. Бизге деле жакшы болот ошол 15 мүнөттө. 15 мүнөт жакшы эле болуп ойлойм. Эми сала турган улагыңды 5 секунд калганда эле салып кетип атышпайбы? Чечиле турган оюн ошо 15 мүнөттүн ичинде деле чечилет да. Ошо 15 мүнөттү кыскартканы мен ойлойм туура эле депчи. Аттарга да эми кичине эме болсун да. Биз кой үстүнө отуруп чапкылап жүрө беребиз. Байкуштар до конца салабыз, до конца чуркатабыз. Ошентип кээ бир аттар өлүп да калып атат. Буттары кетет, жарабай калып атат. 15 мүнөткө мен макул элем, туура эле болду. Федерациянын чечими туура эле болду. Мурун бул казанга чейин көп урулчу эмес беле? Урулуп мындай кичине ушу төшпөшүнөн кичине эметип калышчы да, жабыркапчы. Азыр мына тайгазан өтө жумшак экен мындай. Артка амортизация берип турат экен, тийгенде секирипчи. Жумшак, аябай эле жумшак экен. Сонун болуп. Оюн кызуу жүрсүн деп ичинде тайсыраак кылыптыр, жа бүл тургандачы. Жакшы экен казан, бизге жакты. Сонун ушундай казандарды көбүрөөк кылыш керек болуп ойлойм. Сейитбектин пикирине кошуласызбы? Комментарийге жаза кетиңиз.